Бизнес даракты эгишке окшош. Мына даракты көрсөтсөң. Даракты эгишке окшош мекендештерим. Даракты эгесиң, кийим өмөсүн аласың. Мындайча айтканда, бир бизнести тургузуш үчүн, бутка тургузуш үчүн 2 жыл, 3 жыл жок дегенде убакыт керек. Дароо эле болуп кетет деп, дароо эле жар берем, дароо эле интернет звезда болуп кетем деп ойлобо. Ар бир иштин кыйынчылыгы, ар бир иштин таразысы бар. Кээде мындай даракка окшоп кургап дагы калат. Эми жетип, козуң ашка жетип, эми жеймин, эми жакшылыгын көрөм деген учурунда кургап дагы калат. Кылып аткан иштериң жоголуп дагы кетет, банкрот да болуп каласың. Бирок ошол учурда дагы жол тапкан табат. Чындыгында өтө көп кризиске кирип, өтө чоң суммаларга кирип, сонун иштерин кылып аткандар өтө көп. Айтайын дегеним, чөкпө, сынба, түңүлбө, алдыга аракет кыл. Сен аракет кылып атсаң, мээнетиң бааланат да. Ишиң окшобой калган тагдырда дагы мээнетиңди Кудай Таала жөн эле таштап койбойт да. Мээнетиңе ылайыктуу бирдекени баары берет бир жагынан. Ошондой экен, мекендешим. Бир таксичи бар эле, таксичи мен таксиге отуруп калып, ошентип таанышып, сүйлөшүп калып, ажеке дейт, ишенсеңиз өтө көп кыйналдым дейт. Түнү 2-3 чейин таксилик кыламын дейт. 2-3 саат уктаймын, кайра жумуш, кайра бала чакамды багыш керек, өтө кыйналдым дейт. Эрте эле үйлөнүп алганмын, баламды багыш керек, аялымды багыш керек, квартирант болуп, көрүнгөн жерде машина дагы аренда болуп, жаман көп кыйналдым дейт. Ошентип кыйналып жүрүп, түндөлөрү ушу таксиден тормуз тээп, чекке чыгып алып ыйлайт элем дейт. Кадимкидей дарактын астына келип алып ыйлап, Аллахым, качан мага ушундай жакшы жашоону бересиң, дүйнөнүн эшиктерин, акчанын эшиктерин ачасың мага деп ыйлап, кадимкидей дуа кылат элем дейт да. Бүгүн Кудайыма шүгүр, азбы көппү жетиштим, үй алдым мына. Кудайга шүгүр, машина дагы өзүмдүкү. Мурда бүт аренда, бүт карыз менен жашачумун дейт да. Айтайын дегеним, кандайдыр бир деңгээлде биз кылган дуаларыбыз кабыл болуп, ошол орундалып атат мекендешим. Мындай байкасаңыз, азыркы ордуңузду биз кайсыдыр бир учурда сиз дуа кылып сурагансыз да. Ошого эми жетип келдиңиз. Шашпасаңыз, Кудай буйрса бардыгына жетесиз. Неге бизде суицид арам? Неге өзүн өзү өлтүрүү арам биздин динибизде? Себеби Кудай Тааланын өтө жакшы күндөрү сиз үчүн көп да. Сиз ошо жакшы күндөрдү көрбөйм, каалабайм, ал бактылуу күндөр кереги жок деп өзүңүздү өзүңүз өлтүрүп алгандыгыңыз үчүн арам да.